Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видео кайрадан ата-энелер үчүн. Көбүбүз эле байкап жүрөт болушубуз керек, кайсы бир үй бүлөдө отуруп калганда кичинекей балдар ушунчалык ата-энесинин көзүн бир коркунуч менен карап, ата-энесинин бир эле көз карашына чочуп, же болбосо ата-энеси бир сөз сүйлөгөндө көзү менен билдиргенде эле кынтыксыз тил алып чуркап кеткен балдарды көргөндө кайсы бир деңгээлде балдарыңды кантип мынтип үйрөтүп койдуң эле, мага деле айтчы сырын деп күлүп калабыз. Бирок билесизби, бул нерсенин өтө коркунучтуу жагы бар. Ооба, бала кынтыксыз тил алганы жакшы деп ойлоп келебиз. Бирок тереңирээк ойлонуп келгенде ошол бала сиздин бир эле көз карашыңыздан коркуп, сөзүңүздү жарымынан түшүнүп туруп эле кынтыксыз тил алган бала кийин чоңойгондо кандай инсан болот? Башкача айтканда, сиз балаңызды эрки жок, өзүнүн ою жок. Адамдар эмне деп айтса, дароо эле ойлонбостон тил алчак. Башкача айтканда, орой сөз менен айтканда, жаныбарды биз үйрөтүп койгон сыяктуу да. Отур десе отурган, тур десе турган, адам кылып чоңойтуп алуу коркунучу бар. Ошондуктан ата-энелер тереңирээк ойлонуп көрсөк, ооба, бала ата-энеге тил алышы керек, бирок кайсы бир жерде өзүнүн сезимдерин айтканды үйрөнүшү керек. Кайсы бир жерде анын оюн да укканга аракет кылышыбыз керек. Мисалы, бизде бул деген баланын мындайча айтканда жашоосунун стили болуп калат. Ал кийин чоңойгондо дагы анын тээрегиндеги адамдар туура айтып атабы, туура эмес айтып атабы, ал анын жашоосуна туура келеби, туура келбейби, зыян болуп калабы же пайдасы тиеби, ойлонбой туруп эле кичинекейинен сиңип калган нерсе анда автоматтык түрдө иштей берет дагы. Бардык жерде тил алчаактыкты көрсөтөт, анан өзүнүн инсандыгын, өзүнүн уникалдуулугун, өзгөчөлүгүн жоготот дагы. Ал адам, мисалы, Айбек деп койсоңуз, улуңуздун атын Айбек эмес, Айбек элдин көз карашы менен, элдин айтканы менен жашаган инсан болуп калат. Ошондуктан келиңиздер ата-энелер, балдарыбыздан кынтыксыз тил алуусун талап кылаардан мурун тереңирээк ойлонуп, бардык нерседе өзүнүн чегин билгенге аракет кылсак, сиздерге ийгилик.